Жагымдуу чыгарма бир гана сиздер үчүн жаңырды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин студияда болсо конок келип калган. Сезимче тааныштырып өтсөңүз. Ооба, Ош мамлекеттик университетинин Ыйман гимназиясынын 11 классынын окуучусу Каримов Асызелла бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Азыр кичине шашылыш болуп калдык, тезирээк келдик деген үмүттөмүн. Шашылып келдиңиз Ооба. биздин эфирге. Чу дегенде эле биз сиздин алдыңыздагы бул кол өнөрчүлүктөрдү көрүп турабыз. Ушулар тууралуу бир аз маалымат берип баштасаңыз, биздин көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн. Мен бул жасаган нерселерим бул кичинекей кезимден өзү техникага аябай кызыкканмын. Техникага кызыккандын себебинен көптөгөн мындай электричестволорду же башка бир приборлорду ачып көрүп, оңдоп, кийин өзүм жаратууга ашыгып калдым да. Ошол нерселерди кайра өзүм жаратууга мындай аракет жасап, мисалы үчүн азыркы күндө көптөгөн приборлор жасадым. Жакшы. Канча убакыт кетет ушулардын баарын жасап бүткүчүктү? Бул биринчи көлөмүнө карайт, албетте. Көлөмү канчалык мындай чоң жана сапаттуу нерселер жасаганга көбүрөөк убакыт кетет деп ойлойм. Бир ай мисалы үчүн 2 ай кетиши мүмкүн. Чоң бул жерде турган приборлорду мен 2 ай, 3 ай жасаган деп айта алам. Мисалы, четинен тааныштырып өтсөңүз, бул эмне мисалы кандай кызмат аткарат дегендей? Бул приборум көрүп турганыңыздардай эле бул кымыз бышыргыч аппарат болуп эсептелет. Бул аппарат мисалы үчүн кымызды бир адам кымыз кылыш үчүн 1000 жолу, 2000 жолу урат. Сөзсүз уруп бышырат, туурабы? Ошол эле нерсени мен бул техникага салып койгом. Техникада болсо ар бир таягы, бул ар бир бочкасы бир адам деп эсептелет. Бул техника менен иштегенде ар бир бочкага адам мындай ургандай эле техника аткарат ошол ишти. Демек, кымызды кайсыл жерге куят? Кымызды бул бөлүгүнө куят. Ар бир бочкага куят. Андан соң кайсыл ушул сабанын жанчыкандын кызматын аткарат? Бул жыгачтар же? Бул жыгачтар. Бул мынтип айланат. Бул жакта мотор бар. Айланган нерсенен бул көтөрүлөт, түшөт. Бул атайын ток менен иштейби же? Ооба, ток менен иштейт. Бул жерде мотор, бул жакта включатель. Жакшы. Канча жылдан бери мына ушул менен алектенип келе жатасыз жана бул сиз үчүн кесип болуп калабы же жөн эле хобби? Ооба, мен азыркы күндө Түркия мамлекетине тапшырып жатам. Түркия ЕТБ бурслары деген бир программа бар Түркияда. Ошол бурслар аркылуу Түркияга тапшырып жатам. Мен өзүм биологиядан дагы олимпиадага баргандыгым үчүн ушул биомедикал инженерия тармагын тандадым да. Ал тармакта ушундай жасалма жүрөктөр, техникалык приборлор бардыгы камтылган экен, ошо бөлүккө тапшырам иншаллах. Жакшы, кийинки биздин кийинки нерсем бул электрический машина болуп эсептелет. Азыркы күндө бул климатка аябай мындай зыян тийгизген бул автомашиналар болуп эсептелет. Бул электромашиналар ошол эле бензин же башка бир нерсенин эсебинен жүрбөйт да буларчы. Только электрдин эсебинен жүрөт. Электр ток кызматын аткарат. Ошонун эсебинен жүрөт. Мен жүргүзүп көрсөтсөм. кайсыл жерден жандырат? Бул бөлүгүндө атайын включатель бар. Включательдин эсебинен жандырып, бул жерде түгүндө болсо мотор бар. Мотордун ылдыйында редуктор бар. Редуктордун эсебинен бул баллонго берилет. Баллон айланып, машинени алдыга сүрөйт. Азыр батарейкасы жок окшойт. Макул, анда кийинки буюмдарды көрсөтөрсөңүз, акырындан биздин көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн, Бул жасаган нерсемдин аты бул батарейкасыз мындай генератор болуп эсептелет, өзү механикалык генератор болуп эсептелет. Бул механикалык энергияны айландыруудан электр энергиясын айлануучу бул прибор болуп эсептелет. Бул приборго түзүлүшүнө бул мотор бар. Кийин алдына бир фонарик койгом. Бул приборго эч кандай бир батарейка же электр тогунун мындай кереги жок. Өзүнүн айландырууда механикалык энергиянын эсебинен электр энергиясын пайда кылат. Мисалы үчүн жандырып көрсөтүп берсем. Жакшы, сонун. Ушул буюмдарды жасоодо сизден устат карманасызбы? Агайларыңыз тууралуу айтып берсеңиз, кимдер үйрөтөт сизге? Алгач ким үйрөткөн? Мен биринчи өзүм 7 класстан бул физика мугалими Калбы деген эжекем болгон. Бул лицейге келиштен мурун мен өзүм Абдулла Таңатаров атындагы гимназияда окудум, Куршапта. Ал мектепте ошо физикалык нерсе приборлор боюнча аябай күчтүү эле, ал мектеп өзү. Ошол эжекенин жардамы менен көп жетишкендиктерге жетиштим. Андан соң мен 8 класста бул Ыйман гимназиясына келдим. Азыркы
Ошто, Юго-Востокто Жайгашкан, жайгашкан. Ооба. Ал жерде биздин Дамир Эжке деген физик мугалим болгон. Ал эжкеден көп нерселерди үйрөндүм. Азыркы учурда Гүлшайыр эжке деген эжке мага сабак берет. Ошол эжкеден көптөгөн мындай өзүм билбеген нерселерди дагы үйрөндүм. Дагы жасаган нерселеримде дагы алардын дагы салымы бар деп айта алам да. Айтсаңыз, мына ушул жасаган нерселериңизге кандай материалдар кетет, кай жактан аласыз жана кандай кыйынчылыктар болот жасап жатканда? Жасап жатканда мен албетте бул материалдарды сатып албайм. Сатып алганда мисалы үчүн материалга аябай көп киреше кетип калат. Өзүбүздүн эле мисалы үчүн күнүмдүк турмушта көрүп жүргөн эле материалдардан топтогон. Мисалы үчүн бул машинанын түзүлүшүнө бир баклажка кеткен. Баклажка жана бөтөлкө, картон жана ошондой эле капкактар окшойт, ооба. Мотор кеткен. Бул өзүм эле DVDден алган. Мотор кеткен. Алдыйында редуктор да ошо DVDники. Включатель ошондой нерселерди өзүм эле мындай башка бир приборлордон алып, бузулган нерселерди топтоп, өзүм жакшы бир нерсе жасайм да. Жакшы. Сынактарга катышасызбы? Же Ооба. болбосо жетишкендиктериңиз тууралуу айтып өтсөңүз. Мен өзүм мектебимде бизде көптөгөн конкурстар болот эле, ошо физикалык конкурстар болот эле. Ошо конкурстарга көп катышкан. Ошо эжекелердин эсебинен бизди мисалы үчүн чоңдогон мисалы үчүн конкурстарга апарат эле. Мисалы үчүн Ош-Тууга келгенбиз. Ош-Тууда ошо приборлор жасоодо бизге көрсөтүп, жол берип, эжекелер ошондой нерсе кылат эле. Мисалы 21-кылымдын интеллектуалдары аталышындагы же болбосо эл аралык сынактар болот эмеспи? Ошол сынактарга катышууга ниеттериңиздер барбы мисалы? Ооба, Кудай кааласа жакында азыр биз эжекем менен көптөгөн ниеттерибиз бар. Ошондой конкурстардан мындай алдыңкы орундарды алып келебиз деген үмүттөбүз. Жакшы. Сабакта кандай окуйсуз? Кайсыл предметтерге кызыгасыз? Сабакта көбүнчө өзүм айткандай эле биология сабагына аябай кызыкканмын жаш кезимден. Дагы ушу техникага аябай кызыкканым үчүн физика сабагын жакшы көрөм деп айта алам. Аябай мисалы үчүн электричествого аябай жакын болгон үчүн физика тармагында бул аябай кеңири берилген да. Ошол себептен дагы мындай физика сабагына көбүрөөк кызыгам дейм. Жасап жатканда коркпойсузбу? Өзүңүзгө зыян келбейби? Жасап жатканда албетте коопсуздук эрежелерин сактайм. Сактабаса эгер мисалы үчүн бул 220 вольт менен адам ойношуп болбойт да. Мисалы үчүн кичине бир жериңизге тийип кетсе дагы бул адамды өлтүрүп коюу мындай коркунучуна алып келет да. Ооба. Ошон үчүн аябай мисалы үчүн коопсуздук эрежелерин жасоо менен мисалы үчүн көптөгөн мындай нерселерди жасайм да мен. Жакшы. Кийинки бул жердеги турган буюмдардан тааныштырып өтсөңүз. Кийинки бул жерде турган бул калпак, бул жөнөкөй калпак эмес. Бул калпакта солнечный панель орнотулган. Күн энергиясы аркылуу ал өзүнө энергияны топтоп алат. Бул ички бөлүгүнө болсо анын батарейкасын жайгаштыргам. Күн энергиясы менен энергияны алганда ички бөлүгүндөгү батарейкага топтолот энергия. Энергия топтолгондон кийин биздин кыргыз эли өзүңүздөр билгендей эле мисалы үчүн талаада көп иш кылабыз. Ал жерде мисалы үчүн электр тогун мындай табуу аябай кыйын деп эсептейм. Ал жерде таба албаганда биздин бул калпакта электр тогу камтылганда ушу батарейканын эсебинен бул бөлүктөр болсо телефонду заряддаганга же башка нерсени заряддаганга колдонсок болот. Кантип колдонобуз мисалы телефонду заряддаганга? Баш кийимди коюппу же кандай? Баш кийимди кийип алабыз. Албетте. Кийип алгандан кийин бул бөлүгүнө бул кабелдин эсебинен мисалы үчүн заряддасак болот. Бул жерге кабель тыгылат. Ошол жерге орноштурулуп, анан телефонго бул жагы сайлабы? Заряд кетет турбайбы? Ооба. Жакшы. Аябай сонун. Жакшы, электр кубаттоочу биздин өзгөчө жайлоого чыккан болсоңуздар же болбосо айыл жергесинде талаа жумуштарын аткарып жаткан болсоңуздар, бул өтө эле пайдасын тийгизсе керек. Андан кийинки биздин буюмдарыбыз. Бул жерде мен калпакта бир эле электр энергиясын алуу эмес, бул жерге фонариктерди да орнотконмун. Түндөсү биз электр энергиясын албайт да, түндөсү бул солнечный панель күндөн эле энергия алат да. Түнү биз кетип атканыбызда мисалы үчүн караңгыда баардык нерсебизде заряд жок, бирок бул калпагыбызда заряд болот, сөзсүз. Бул жерде болсо фонариктерди орнотком, түндөсү кетип атканда жолубузду беймарал мындай көрүп кетүүгө болот. Мисалы үчүн. Жакшы. Демек жарык берүү мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ. Ооба. Ушул алдыдагы Турцияга тапшырам деп жатасыз, ошондон кийин Кыргызстанга келип эмне кылам деген пландарыңыз бар?
Кыргызстан техникадан аябай артта калган деп айта алам. Мисалы үчүн 50 жылдагы 100 жыл мындай артта калган деп айта алам да. Башка мамлекеттерден техникаларын үйрөнүп, башка мамлекеттерден мындай жаңы приборлорун алып, Кыргызстанга алып келип, Кыргызстанды өнүктүрөм деген максаттарым алдыда аябай чоң. Ага биздин мисалы үчүн медицина тармагы жана ошондой эле тармактар мындай техникалык камсыздоого аябай муктаж деп айта алам да. Ал жерлерге мисалы үчүн техникаларды ошол жерлерден үйрөнүп келип, адис болуп ошол нерселерге. Бизде техниканы эгер мындай өзү келсе дагы ага адистешкен мындай адамдар жок да. Ошолорду үйрөнүп, мисалы үчүн Кыргызстанга ошондой адистерди чыгарып, ошондой максаттарды көздөп жатам. Дагы да алдыда кандай пландарыңыз бар? Максаттарыңызды айтсаңыз. Дагы да алдыда ошо иншаллах Түркияга өтсөм, Түркияда университетте окуп, университеттен ошол тармак боюнча аябай күчтүү адис болуп, сөзсүз менен Кыргызстанга келем деген ойдомун да. Келип Кыргызстанды өнүктүрүү, биринчи максатым Кыргызстанды өнүктүрүү. Азыр ушул макет түрүндө эле жасап атасызбы же болбосо чоңураак? Азыркы учурда макет түрүндө жасап атам. Эгер бул макеттерди чоңойтсок, сөзсүз бир фабрикага, чоңдогон бир жерлерге, мисалы үчүн орноштурууга болот да бул нерселерди. Азыркы учурда мисалы үчүн менде көптөгөн мындай чоң материалдар жок болгон үчүн азыр мен макетин жасап турам. Кийин кичине акча болгондон кийин материалдарды алып, чоңдогон бир фабрикаларга орнотсом болот да бул нерселерди. Бул жерде турган буюм жөнүндө сурагым келип турат да. Кантип жасагансыз? Бул буюм шамалдан энергия алуучу кызматты аткарат. Генератор болуп эсептелет, ветрогенератор болуп эсептелет. Мунун уч бөлүгүндө мотор жайгашкан. Мотор бул мотордун дагы өзгөчөлүгү бул генератор болуп эсептелет. Ал генератордун өзгөчөлүгү башка моторлордон обмоткасы аябай мисалы үчүн көп болот. Ошо обмотканын эсебинен ал өзүнүн электр тогун бөлүп чыгарат. Туруп көрсөтүп берсем. Бул бөлүк болсо, бул шамалды кармоо кызматын аткарат. Шамал келгенде бул жерде подшипникти орнотконмун. Атайын подшипниктин эсебинен бул бөлүгү шамалды өзү адамдын жардамысыз өзү тандайт да. Шамал тандап өзү багытын алат. Алгандан кийин бул жака шамал келет. Шамал келгенде бул бөлүк айланат. Бөлүк айлангандан кийин мен атайын бул жерге мындай өлчөөчү бир диодду орнотком. Айланганда мисалы үчүн электр тогун пайда кылышын ушул диоддон билсек болот. Мисалы үчүн азыр мен айлантып көрсөтсөм. Азыр айланып көрүп атасыздар да. Бул бир эле бул шамалдан ток алуу эмес, бул вентиляторда кызматын аткарат. Бул бөлүгүн эгер үзүп туруп, башка бир батарейкага уласак, бул жактан шамалды айдайт да, вентиляторда кызмат аткарат. Жакшы, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Жасаган эмгектериңиз алдыда Кыргызстандын өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн салым кошо турган болсо, анда биз кубанычта болобуз. Сизге маегибиздин соңунда эркин микрофон суналы. Жалпы кыргыз журтчулугуна, ата-энеңизге салам жолдоп койсоңуз болот. Мен биринчиден ушул жасап аткан нерселериме биздин мектебибиздеги салымын кошкон мугалимдерге аябай чоң ыраазычылыгымды айтсам болот. Дагы ошондой эле менин ата-энелерим ушул даражага жетишиме биринчиден атам, апам, көптөгөн мындай байкем, башкалар себепчи болгон. Ушул иш-чараларды жасап атканымда, иш-чараларга катышып атканымда өздөрүм мисалы үчүн эч кандай бир мисалы үчүн муктаждыгымды карап туруп акчаны аяган мындай учурлар болгон эмес да. Каалагандай мисалы үчүн акчаны берип, сый урмат көрсөтүп, мен ушул жетишкендиктериме мындай дагы алдыда жүрүшүмө ошолор себепчи болгон деп айта алам. Аларга чоң ыраазычылыкты билдирем. Сизге келип бергениңизге чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Көптөгөн сонун нерселерди жасап, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошо бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик университетинин Иман гимназиясынын 11-классынын окуучусу Каримов Асадилла конокто болду. Биз болсо программабызды жагымдуу чыгарма менен улантабыз.